Кимдир бирөөнүн атына ага билгизбей туруп кредит алынганын уккан чыгарсыз. Эми мунун алдын алса болот. Кыргызстанда алдамчылыкты токтотууга багытталган жаңы укуктук инструмент ишке кирди. Кредит алууга өзүнө өзү тыюу салуу. Бул мыйзамга президент 2025-жылдын 30-июлунда кол койгон. Ал расмий жарыяланган күндө тарта 3 ай өткөн соң күчүнө кирет. Бул эмнени билдирет? Эгер сиз өз атыңызга кредит алууга тыюу койсоңуз, анда эч бир банк же каржы уюму сиздин атыңызга кредит бере албайт. Эгер банк тыюунун бар жогун текшербей кредит берсе, мындай келишим автоматтык түрдө жараксыз деп табылат. Жоопкерчилик сизге эмес, банкка жүктөлөт. Өзүнө өзү тыюу салуу бул жөнөкөй жана ыңгайлуу. Бардык аракет онлайн аткарылат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу. Акысыз, ылдан жана банкка баруунун кереги жок. Керек учурда тыюуну алып салууга да мүмкүн. Бул кредиттик алдамчылыктан коргонуунун ишенимдүү жолу. Жада калса зыянкештер жасалма документтерди колдонсо да, система бул аракетти токтотот. Кредит берилбейт. Өзүнө өзү тыюу салуу бул өзүңүздү жана жакындарыңызды коргоонун жолу. Бул сиздин жеке кепилдигиңиз. Эч ким сиздин атыңыздан жашыруун кредит ала албайт. Өзүнө өзү тыюу салуу сиздин ишенимдүү калканыңыз.